семинардын катышуучулары бүгүнкү семинарда турмуштук оор кырдаалда кабылган үй бүлөлөрдү жана балдарды коргоо максатында жаркын келечеги үчүн биз бирдикте кадам таштайбыз жана ар бир үй бүлөгө бала аттуу темада уюштурулган иш-чараны ачып берүү үчүн сөз Каракылжа райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Кулубаев Дамир Садырбековичте. Саламатсыздарбы? Урматтуу семинардын катышуучулары, бүгүн турмуштук оор кырдаалга турган үй бүлөлөр жана балдардын социалдык жактан коргоо максатына өткөрүлүп жаткан жаркын келечек үчүн биз бирдикте кадам таштайбыз жана ар бир балага үй бүлө аттуу семинарга жүз көрүшүп отурабыз. Бүгүнкү семинардын максаты үй бүлө институтун бекемдөө, балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо мамлекеттик орган негизги милдеттерин аткарылышы күчөтүү. Ошондой эле үй бүлө маселелерин жана балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо жөнгө салган ченемдик укук актыларына аткарылышы күчөтүү. Балдардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузулушуна жол бербөө, алардын басымдоодон коргоо, тен соолугуна, руханий жана адептик өнүгүүсүнө шарттар түзүү жана үй бүлөлөрдүн жана балдар үчүн социалдык кызматтарды өнүктүрүү. Жетим балдар жана ата-энесинин камкорсуусунун калган балдар үчүн багып алуучу үй бүлө кызматтарын өнүктүрүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө оор турмушка кабыл болгон үй бүлөлөрдүн жана балдардын негизги көйгөйлөрү болуп, балдардын жана ата-энелердин мамилелеринде кризис байкалууда. Өз ара түшүнүшү жана ата-энелер менен балдардын ортосунда руханий байланыштыгы жоктугу, көп учурда ата-энелердин жек жакта миграция болгон балдардын жетишсиз көңүл бурушкандыгы, жетим балдардын жана ата-энесинин камкордугунун калган балдардын турак жай алууда, ишке орношууга, социалдык адаптация, кыйынчылыктарга дуушар болушу, балдардын ырайымсыз мамиле, зомбулукка кабылышы болуп келүүдө. Семинардын максатын, милдеттерин тааныштыруу боюнча акимдин орун басары, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы Көкөев Муса Сайыповичте. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышчылары. Сиздер менен биз бүгүнкү күнү ушул жерге топтолгондун себеби бизде область боюнча сынак өтүп жатат. Ошол сынак кече өтүшкенде бүгүнкүгө жылдырылып, кече өзгөн районда өттү. Азыр биздин областтыктан жетекчилик келмей керек, бир аз кечигип атат, алар да катышып калыш керек. Биз бул сынакты сиздерди жалпы бүгүнкү күндө жашоо турмушта болуп аткан катындаштар, бала чаканын жанагы көп убакытта миграцияда жүрүп, анан жетим жесирлерди же болсо жакыр үй бүлөлөрдү карабай бул боюнча колдоо көрсөтпөгөндүгү үчүн ушул иш-чара өтүп жатат. Өткөндө сиздер баягы билесиздер, 21-сентябрь күнү областка айыл өкмөттүн башчылары ошо катышкан жерде семинарда бар эле. Ошо семинарда ушул маселе баардыгы каралып, ар бир райондо өтүш боюнча максат коюлган. Ушул азыркы өтүп аткан семинарды бир өзүңүздөр жакшы ушул жерден өзүңөргө керектүү маалыматты алып, ар бириңиздерге тиешелүү ушул маалымат. Бар жоңуңуздар ушул боюнча иш жүргүзсөңүздөр. Ушул аягында дагы сүйлөшөбүз, башынан баштап аягына чейин бир түшүнүү менен. Анан ошо өтүп аткан тема саат түшүнүк болбой калса, аягында суроо жооп кылалы этегинде. Ошон үчүн сиздер бир керектүү маалыматты алып, ушул жерден кагаз ручкалып алып, жазып алып, сиздер жеринде ушул боюнча такай иш жүргүзүүңүздү суранабыз да. Ошон үчүн ушул семинарга жакшы көңүл буруңуздар. Чоң рахмат. Ушундай эле сөз Каракылжа райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Исмаилов Маматжалил Мамазаитовичте. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, урматтуу коллегалар. Бүгүн эми биздин Каракылжада азыркы райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, анын орун басары жакшынакай сөздөрдү айтты. Максат бүгүнкү күндүн талабы өтө актуалдуу проблемалар болгон турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр жана балдар боюнча болмокчу. Ошондуктан урматтуу биздин коллегалар, чакырылган коноктор ушул жерде отуруп, баардыгыбыз бир жакшынакай бир пикирге келип, ой бөлүшүп, турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү жана балдарды кандай болганда ал турмуштук оор кырдаалдан алып чыга алабыз,
кандай максаттар бар, кандай келечекте аткара турган иштер бар, ошол боюнча жакшынакай ушу ийир отуруп кеңешип алалы деген ой максатта чыгып атабыз. Биздин негизги иш-чарабыздагы турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү жана балдардын тагдырын камсанабаңыз аттуу кыска метраждуу фильмден көрөбүз. Кандайсыз апа? Көмтөлө калсаңыз керек. Меники болсо баары жакшы. Лицейде окуп жатам. Ал жер аябай жакшы экен. Жалаң 5-кө окудум. Эми кичине төрттөр деле бар. Көрөсүз апа, алар деле сөзсүз оңдойм. Апа, siz bana köptele kabatır bulbul oynaganız he? Çamam kavadı mı? Değil apa. Ben gittim. Nesini aldı otasın? Sen okuyarsın. Шақырым, апа бұл қаласың. Ансыры бұл дашанда қиналды. Тияқтай мен ойлап қиналғасын ұтпаймын. Аны ұтпамақпын. Сен нелі майлы ашатасың е? Не олса бұтың мұ? Сен не олар көшеде жаша албайды. Сен чемкінің тоғып қалды ошоны білесің, я? Білесің мұны? Анаңа үйіңе нәрші? Trassa'ya qaraganda buyaq yaxşı. Sasoy. Biroq kishine üşüyüş. Эки жаш өспүрүм балдар кантип мындай турмуштук оор кырдаалга туш болду жана биз бул кырдаалдан кантип чыгабыз деген суроого сиздерге мисал катарында мик уккандан бир көргөн бүркүттөй балаңды каргага айлатпа окуясына көңүлүңүздү бурабыз. Балаңды тааныбай туруп кантип тарбиялайсың? Ар бир наристе өзүнчө бир аалым.
Мүнөзү, кыялы, табияты ар башка, жөндөмдөрү ар башка. Ушундай түрдүү жөндөмдөргө ээ болгон баланын мүнөзүн, табиятын, кыял жоргун билбей туруп туура тарбия берсе болобу? Албетте болбойт. Себеби наристени тааныбай туруп берилген тарбия балага көп зыян алып келет. Буга мисал катары өрнөктүү бир икаяны баяндап берели. Күндөрдүн биринде жараланган бир шуңкар карыган аялдын бакчасына келип конопту. Аны көргөн аял ага боору ооруп багып алат. Курсак ачкан шуңкардын алдына балдар үчүн даярдалган буламыгын коет. Бирок шуңкар буламыкты жебейт, анткени ал дайыма эт жечү. Аял анын абалын көрүп абдан кайгырат. Ай байкушум ай, тумшугуң узарып, отуруп ийрейип кетиптир. Ушул жумшак буламыкты да жей алган жоксуң. Сенин мурунку кожоюнуң Кудайдан коркпогон неме экен. Жок дегенде тумшугуңду оңдоп койбоптур, дейт. Анан колуна кайчы алып тумшугун кесип салат. Шордуу куш аялдын колунан бошонууга аракет кылат, бирок чыга албай коет. Ошентип тумшугунан айрылат. Аял аны менен эле токтоп калбайт. Анан анын капкылаган канаттарын көрүп, сенин мурдагы кожоюнуң сени эч карабаптыр. Канаттарыңды карачы, узары өсүп кетиптир. Кандай гана жагымсыз, бири узун, бири кыска, дейт. Ушундай сокурой жүгүрткөн аял колуна кайчы алып, бул ирет анын канаттарын кесип салат. Жаны ооруган шуңкар кутулууга тырышат, бирок аракети текке кетет. Акыры шайы кетип, аялдын колуна отуруп калат. Аял анын колуна сайылган тырмактарын көрөт да, ай, байкушум десе, мурунку кожоюнум кандай мээримсиз, бир дагы тырмактарымды тегиздебептир. Карачы кандай гана түрү шумдук тырмакка айланган, деп бул жолу анын тырмактарын кесет. Аялдын колунан мындай кордукту көргөн шуңкардын көздөрү жашка толот. Аял анын мындай абалын көрүп каарданат. Эч кимге жакшылык жарашпайт. Жакшылык кылсам ыйлаганын карачы, деп сүйлөнөт да шуңкарды эшикке чыгарып салат. Ошентип шуңкар тумшугунан, канатынан, тырнагынан ажырайт. Учканга аракет кылат, бирок канаттары кесилгендиктен уча албайт. Оорусуна чыдабай жерге оңгусу келет, бирок жерге да кона албайт. Акыры жакын жердеги жер төлөнүн артына боюн таштайт. Мына кең асманда кайгы учуп чоң жырткычтарды карбаган шуңкар эми минтип түркөй аялдын колунан шордуу каргага айланды. Мына да ушул сыяктуу көптөгөн ата-энелер бул наадан аялга окшоп балдарынын ички дүйнөсүн тааныбай туруп, түшүнбөй туруп, бүркүт сымал балдарын каргага айлантып коюшат. Бирок аны өздөрү байкабайт. Андыктан тарбиялоонун алгачкы жана бирден бир булагы баланы тааный билүү болуп саналат. Мындай терс окуялар жашообузда өтө эле көп кездешет. Буга дагы бир мисал катары таанымал инсанды өрнөк берели. Ал дүйнөгө таанымал немец элинин белгилүү физиги Альберт Эйнштейн. Аны тааныбаган адам жок болсо керек. Эйнштейнди балалык чагында мугалимдери да, ата-энеси да жакшы тааный алышкан эмес. Мугалими дайыма атасына балаңар окуй албай жатат, балдар үйрөнгөн темалардан артта калып жатат дечү. Эйнштейндин атасы мугалимдин мындай сөздөрүнөн тажап, баласын мектептен чыгарып алат. Окуй албасаң анда жок дегенде бир кесиптин ээси бол деп кесиптик лицейге берет. Бирок атасы анын келечекте эң акылдуу адам болоорун билген эмес. Эгер билгенде баласына ачуусу келген сайын, сендей келеси бала дүйнөдө жаралмак эмес деп кыйкырмак эмес. Эйнштейнге мектеп эмне үчүн көңүлсүз болчу, билесизби? Себеби ага мугалимдин үйрөткөн темалары кызыксыз болчу. Ал мезгилдери Германияда уй кантип саалат, топурак кантип жетилет, дарак кантип сабагалат деген сыяктуу темалар өтүлчү. Бирок бул темалар Эйнштейн үчүн маанисиз эле. Ушундан улам мындай темаларга көңүл бурчу эмес. Ал ошол кездеги ааламдагы тең салмактуулук, заттардын түзүлүшү кантип пайда болот деген мыйзамдарга кызыкчу. Арадан жылдар өтөт. Эйнштейндин башкалардан айырмаланган таланты билинип, билим дүйнөсү менен тааныла баштайт. Анын бак конгон келечеги ошол күндөн башталат. Эгер атасы мугалимге кошулуп андан ары окутпай, кара жумушчу кылып койгондо, биз билген Эйнштейн чыкмак эмес. Эйнштейн сыяктуу тагдырды башынан өткөргөн адамдар көп. Алардын дагы бирөөсү таанымал сүрөтчү Ван Гог. Сүрөттү укмуш тартса да, айланасындагылар аны баалашкан эмес. Ал эле эмес, аялы да анын эмгегин баалаган эмес. Аялы бир күнү бул пайдасыз ишиңди ташта,
Адамдай болуп жумуш иштеп акча тапып, жегенге эч нерсебиз калбай калды деп кейиди. Ошондо ачуусу келген Ван Гог ательесиндеги 10дон ашык сүрөтүн бир кесиманга сатып жиберет. Ошол заманда бир сындырымнанга сатылган сүрөттөр бүгүн кимдин колунда болсо, ал чексиз байлыктын ээси болуп отурат. Урматтуу ата-эне, сиздин үй-бүлөңүздө да келечектеги ийиштей Ван Гог сыяктуу таланттар катылып жатканды байкадым. Сиз дагы балаңыздын эми ачылып келе жаткан жөндөмдөрүн өчүрүп жаап салбаңыз. Тескерисинче, балаңыздын демине дем кошуп, шыгына шык кошуп, жөндөмдөрүн андан ары өстүрүңүз. Жетилүүсүнө жардам бериңиз. Антпесеңиз, мисалдагы түркөй аялга окшоп, бүркүттөй балаңызды шордуу каргага айлантып саласыз. Кайраттын укугун коргоо максатында ата-энесине түзүлгөн атайын жекече иштөө планын балдар иштери боюнча комиссияга сунуштадык. Комиссия бул долбоорлорду карап чыгып, комиссиянын төрагасы кабыл алган чечими боюнча сиздерди тааныштырат. Сөз комиссиянын төрагасы Көкөев Муса Сайповичте. Мына сиздер өзүңүздөр көргөндөй, ушул окуя боюнча балдарды коргоо бөлүмүндө бизге сунуш келип атат. Ошо сунушка биз сиздерге менен биргеликте чечимди кабыл алып атабыз. Комиссия чечим кабыл алганда чечимди сиздер менен тааныштырып коеюн. Ильязов Кайрат Ильязович боюнча сунуш келип атат бизге. Чечим кылат. Каралжы райондук эмгектик социалдык өнүктүрүү башкарманын балдарды коргоо боюнча бөлүм тарабынан түзүлгөн баалоо коргоо боюнча планы жактырылып жана бекитилсин. Экинчи, турмуш оор кырдаалда кабыл алынган Каралжы айылындагы Каралжы айылынын тургуну 15 май 2011-жылы туулган Ильязов Кайрат Ильязовичти кырдаалдан алып чыгуу максатында төмөндөгү чаралар көрүлсүн. Каралжы райондук жалпы дарыгерлер практика борбору Шалтакова жаш өспүрүмдү көзөмөлгө алуу менен медициналык кароодон өткөрүп, жаш өспүрүмдүн ден соолугун чындоо, кам көрүү боюнча зарыл чаралар көрүлсүн. Каралжы айыл өкмөтү Бакыт Жээнбековго, райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкарманын жана Исмаилов райондук билим берүү бөлүм башчысы Алтыкадыров Абдырасулбек Темировичке, райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциянын Айбек Төрөш уулуна, жаш өспүрүмдү көзөмөлгө алып, мыйзам талабына ылайык татыктуу билим тарбия алуу үчүн мектепке жайгаштырылып, укуктук, психологиялык, социалдык жардам берилсин. Чоң рахмат. Семинардын катышуучулары, сиздерге түшүнүктүү эле болуп атабы? Бул балдар иштери боюнча комиссиянын чечимине ылайык турмуштук оор кырдаалга кабылган жаш өспүрүм Кайратка берилген социалдык жардамдар жана аткарган иштери боюнча Каракылжы айыл өкмөтүнүн социалдык иштер боюнча адиси Абдылда кызы Перзатка маалыматы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары. Жогорудагы турмуштук оор кырдаалга туш болгон Ильясов Кайрат Ильясовичти балдарды коргоо бөлүмүнүн жана тиешелүү кызматкерлер менен биргеликте жеринде төрөлгөн кезден ушул кезге чейинки аныктоо, иликтөө иштерин жүргүзүп, балдар иштери боюнча комиссия сунуштагандан кийин балдар иштери боюнча комиссиянын чечимине ылайык жана өзүбүздүн функционалдык иш милдеттерибизге ылайык биз Кайратты турмуштук оор кырдаалдан алып чыгуу үчүн төмөндөгүдөй иштерди аткардык. Табылган баардык маалыматтар менен балдар иштери боюнча комиссиянын токтомунун негизинде өзүбүз Каракылжы айыл өкмөтүндө түзүлгөн социалдык комиссияда карап, бул үй бүлөнүн үй шартын жакшыртуу, ата-энесин, баланын ден соолугун жакшыртуу үчүн дарыланууну уюштуруу, кайраттуу жылуу кийим, окуу куралдар менен камсыздап мектепке жөнөтүү, районубузда балдар психологу жок болгондугуна байланыштуу Ош шаарынан Кайрат үчүн психологдун кызматын пайдалануу үчүн жылына берилүүчү бир жолку материалдык жардам катары Каракылжы айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын 21-жылдын номер 141 буйругунун негизинде жалпысынан 35 сомдук жардам көрсөтүлдү. Каракылжы айыл өкмөтү тарабынан берилүүчү маалыматтарды тактап, даярдап, тиешелүү кызматкерлерге билдирип, биргеликте иш алып барып кызматташтык.
соцпедагог, баланын ден соолугун көзөмөлдөп туруу үчүн ФАП кызматкери, Ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр боюнча инспектору, участковый менен биргеликте бул үй бүлөнү дайыма көзөмөлгө алып туруудабыз. Андан кийин биз атасы Маматеминов Ильяс, апасы Асанова Гүлбарчынга өздөрүнө тиешелүү жумуштап киргиздик. Ошондой эле бул үй бүлөнүн баалуулугу, үй бүлөлүк бактылуулукта жашоо, баласы ата-энесинин камкордугуна муктаж экендигин түшүндүрүп, баланы үй бүлөгө кайтарып бердик. Андан кийин бул үй бүлөнүн турмушун ар дайым көзөмөлгө алып, квартал сайын балдарды коргоо бөлүмүнө, балдар иштери боюнча комиссияга маалымат берип турабыз. Чоң рахмат. Бул жерде Кайраттыга берилген социалдык жардам боюнча маалымат болду. Экинчи, сиздер көрүп турган фильмдеги турмуштук оор кырдаалга кабылган жаш өспүрүм Шералыга берилген социалдык жардамдар жана аткарган иштери боюнча Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн социалдык иштер боюнча адиси Маметов Кулмат Шакеновичке маалыматы. Саламатсыздарбы, урматтуу семинардын катышуучулары. Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн Ылай-Тала айылынын тургуну жаш өспүрүм 27 декабрь 2009 жылы туулган Сейитбеков Шералынын коргоо үчүн балдар иштери боюнча комиссиянын чечимин сунуштагандан кийин өз милдеттерине ылайык Шералынын укуктарын коргоо үчүн Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн социалдык маселелерди кароо комиссияга коюп, камкорчуга алуучу Шералынын жакын туугандарын чакырып, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Камкорчунун ден соолугун жана турмуш шартын текшерип, башка зарыл болгон документтерди даярдашып жардам көрсөтүлдү. Сейитбеков Шералы камкорлукка бергенден кийин бир жолку материалдык жардам көрсөтүлүп, жылы кийим, окуу куралдарын жана Каракулжа районунда балдар психологу жоктугуна байланыштуу шаардан психолог тартылып, Шералга жардам көрсөтүлүп, айыл өкмөтүнүн жалпы суммасы 15 000 сомдук жардам берилди. Ата-энесинин багуусунан ажырагандан кийин пенсия чегери үчүн документтерди даярдалып, райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына тапшырылып, пенсия чегерилип берилди. Мектепке баруусу көзөмөлгө алынып, Шералынын камкорчулар менен кандай абалда жашап жаткандыгы боюнча айына бир жолу кабар алып, жолугушуу протоколдор толтурулду. Аткарылган жумуштар боюнча балдар иштери боюнча комиссия бөлүмүнө маалымат берилип, жана балдар коргоо бөлүмүнө маалымат берилип турат. Чоң рахмат. Ушул турмуштук оор кырдаалга кабылган жаш өспүрүм Кайрат менен Шералга берилген укуктук жардамдар жана аткарган иштери боюнча Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр боюнча инспектору Төрөшулуу Айбектин маалыматы. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, жогоруда 2 жаш өспүрүмдүн окуялары боюнча Каракулжа райондук ички иштер бөлүмү төмөндөгү иштерди алып барышты. Тез жардам кызматы жолуна кырсыгынан улам денесинен жаратылган жаш өспүрүм Сейитбеков Шералына Каракулжа райондук ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнө алып барып, окуя боюнча Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүндөгү 102 байланыш телефонуна чалып, жолуна кырсыгы болгондугу боюнча кабар билдирген. Ошол учурда Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүндө кызмат өтөп жаткан нөмөткер билдирүүнү Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жоруктардын бирдиктүү реестринин маалыматтарды каттоо электрондук журналына каттап, ыкчам тергөө тобун өз убагында чогултуп, жолуна кырсыгы болгон жерге кызматтык автоунаада жөнөп кетишкен. Чоң рахмат. Турмуштук оор кырдаалга кабылган жаш өспүрүм Кайрат менен Шералга берилген психологиялык, педагогикалык жардамдар жана аткарган иштери боюнча Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыров Абдрасул Бектемировичтин маалыматы. Саламатсыздарбы, урматтуу семинардын катышуучулары. Мына биз бүгүнкү күндө ошо турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар жөнүндө сөз кылып атабыз. Биз райондук мамлекеттик администрациянын алдындагы балдар иштери боюнча комиссиянын чечимин алгандан кийин бул балдар боюнча биз райондук билим берүү бөлүмүндө иш-чара түзүп, ошо иш-чараны тиешелүү мектептерге жибергенбиз. Ошол түзүлгөн иш-чаранын негизинде дагы мектептер иш-чара түзүп аткарып алышты. Анын жыйынтыгында
Сейитбеков шаралы боюнча бул Ылай Тала айыл өкмөтүндө жайгашкан Арыкбай Осмонов мектебинин 6-классын окуучусу. Бул окуучу изилдөөлөрдүн жыйынтыгында 2 жумадан ашык сабакка ар кандай себептер менен келген эмес. Ошол натыйжасында биз биринчиден ошол ушундай буга чейин ушундай сунуш кылам мен. Бул окуучунун мыйзамдуу ата-энеси жок болгондуктан, мыйзамдуу өкүлү жок болгондуктан аны эч ким жоопкерчиликке алган эмес. Ошондуктан биринчиден ошол айыл өкмөтү тарабынан ошо камкорчулукка алып, ошо мыйзамдуу өкүлүнө тапшыруу зарыл деп эсептейм. Андан кийин биз өзүбүзгө тиешелүү маселелер боюнча эми сөзсүз ал бала психологиялык жактан жабыркаган. Ошондуктан биз тажрыйбалуу мектептен тажрыйбалуу мугалимди ошо педагогикалык психологиялык жардам берүү максатында дайындадык. Андан сырткары соцпедагог окушу менен жеке иш алып баруу менен ошол бүгүнкү күндө ал окуучу мектепке толук тартылды. Андан сырткары биз окуучуну изилдөөлөрдүн сурамжылоорунун негизинде ал биология предметине кызыккандыктан аны кошумча ошо биология предмети боюнча иримге тарттык. Ошондой эле анын окуучунун дагы турмуштук жагдайында ошо көңүлүн көтөрүү максатында, өзүнүн кызыгуусун арттыруу максатында ошо футбол спортунун футбол түрүнө кызыгат экен. Аны дагы ошо футбол боюнча иримге тартып, бүгүнкү күндө бала толук кандуу ошо мектепте сабакты үзгүлтүккө учуратпай, ошо иримдерге катышып, өзүнүн жашоосундагы кубанак маанайды өткөрүп жатат десем болот. Бул боюнча дагы ошо мектеп жетекчилиги, соцпедагогу, класс жетекчиси такай көзөмөлгө алып келе жатышат. Чоң рахмат. Турмуштук кырдаалга кабылган жаш өспүрүм Кайрат менен Шералга берилген медициналык жардамдар жана аткарган иштер боюнча Сыдыкова Айнагүл Жумаевнанын маалыматы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү семинардын катышуучулары мына айтылып аткан турмуштун оор кырдаалына кабылган эки өспүрүм бала Шералы жана Кайраттын ден соолугуна камкоруу үчүн Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгерлик практикалык борборунун көрсөткөн жардамы. Шералы жол кырсыгына кабылып, тез жардам автоунаасы менен биздин Жунусов атындагы борбордун кечиктирилгис тез жардам көрсөтүү бөлүмүнө келип түштү. Ал жерде бейтапты бөлүм башчы травматолог дарыгерибиз кабыл алды. Дароо эле бул жерде дарыгер кабыл алгандан кийин эле өспүрүмдүн көрүнүшүнө, сырткы көрүнүшүнө байкоо жүргүзгөн, бутунун, колдорунун, көкүрөк сөөгүнүн, баш сөөгүнүн кол менен укалап, сынган же сынган эмес экендигин аныктап алган соң анын эс учун байкады. Бал жерде эс учу барбы же эс учунда эмеспи деп. Эгер бала эс учунда болсо, ошол жерде бала кандай кырсыкка кабылды, ал жөнүндө аты жөнүн сурап, ошол эле жерде жол кырсыгына кабылгандарды каттоо журналы катталды дагы. Ал жердеги катталгандан соң райондук ички иштер бөлүмүнө жана райондук социалдык балдарды коргоо бөлүмүнө сразу маалымат билдирилди. Ошондой эле баланы биз мээнин чайкалышын аныктоо үчүн невропатолог дарыгерибизди чакырып, ошол жерден дарыгердин адистин кеңешин уктук. Ал жерде ошондой эле көзгө доо кетпес үчүн окулист дарыгерибизди да чакырып алдык дагы. Ал жерден наристенин дартын аныктап диагноз коюлгандан кийин бул жол кырсыгына кабыл болгон наристени биз травматология бөлүмүнө алып келип, ошол жерден тиешелүү дары-дармектерин дарыланып чыккандан соң бул бала Ылай Тала айылынын тургуну болгондуктан ооруканадан чыгып дарыланып чыккандан соң ошол Ылай Тала айылында жайгашкан номер 7-үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы ошол жердеги үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүн алып, баланын кийинки ден соолугун кабар алып карап турууга ошол үй бүлөлүк дарыгерлердин клиникалык жетекчисине биз милдеттендирилдик. Ошондой эле бул жөнүндө балдар боюнча мынау немеге маалымат берип. Чоң рахмат, урматтуу семинардын катышуучулары. Эгер сиздерге
түшүнүктүү болуп атса, мына фильмде биз көрдүк да, Кам санабаңыз аттуу фильминде көргөн Шералы менен Кайраттын тагдырын турмуштук оор кырдаалга кабылып калды. Алдын алсак болот эле. Бирок тилекке каршы турмуштук оор кырдаалга кабылып, арты кырсык менен аяктап атат. Ошондо биз турмуштук оор кырдаалдан кантип алып чыгабыз боюнча иш чараларды жана аткарган иш аракеттерди сиздерге маалымдады. Эми ушул менде ар дайым биз менен бирге турмуштук оор кырдаалда туш болгон балдардын тагдырын чечүүдө өз салымын кошуп, акыл насаатын айтып келген биздин ардагерибиз жогорудагы фильмдеги балдардын оор тагдырлары, аны менен иш алып барган кызматкерлердин иш аракеттерине өзүнүн кеңешин айтуу үчүн сөз Ибраимов Сейтакун Ибраимовичте. Assalamu alaikum. Жыйындын катышуучулары. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар деп бекер айтылбайт. Бала ата-эненин байлыгы, ата-эненин бактысы, ата-эненин сыймыгы, ата-эненин ишеними, ата-эне ишенген тиреги, аска бийик тоосу. Ата-эненин бала үчүн көргөн камкордугу өмүрүнүн аягына чейин балам деп жүрөтөт. Ата-энесиз бала эң чөлдө калган дарак. Ага жаңгырдын эле суусу керек болбостон ар тараптан жардамдар керек болот. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, жогорудагы сиздерге маалым болгондой эле, ар кандай кыйынчылыкты биз бирдикте мыйзамдуу түрдө жолго салсак болот экендигине күбө болдуңуздар. Окуядагы түркөй аял сымал жаш өспүрүм балдарды ар кандай турмуштук оор кырдаалга калтырбоо үчүн ар бириңиздер өз ишиңиздерге мындан ары жоопкерчиликтүү болосуздар деп ишенем. Эртеңки келечегибиз болгон балдар үчүн биз бирдикте мыйзам талабына ылайык иш алып барууга тийишпиз. Өзүңүздөр күбө болгондой эле, ата-эне камкордугунан ажырап турмуштук оор кырдаалга кабылган Шералы боюнча тиешелүү мекеме кызматкерлери менен мыйзамдуу иш алып барып, Шералыны ата-энеси жок болгондугуна байланыштуу жакын бир туугандына камкордукка бергенбиз. Түшүнүктүү болсо, ошол камкордукка бергенден кийин камкорчулар менен Шералынын үй бүлөдө жашоосун райондук маданият бөлүмү сиздерге чагылдырып берет. Кудайга шүгүр, баары артта калды. Канчалык кыйналсак да, акырындык менен Шералым биздин үй бүлөбүзгө көнүп, мурдагыдай болбой, өзүн ээн эркин сезип, жүзүнөн бактылуулук сезилгенсийт. Баланын бир жылмаюусу эн атанын бактысы го. Биздин баардык кылган аракетибиздин акыбети кайтып, Шералыбыз бактылуу болсо, ошол биздин вазифабыз. Ушунчалыгына шүгүр дейли. Жаратканым ушул балага өз мээриминди сала көр. Келечеги кең болуп, турмушунда өз ордун тапса экен. Кандай сапа, эмне жасап атасыз? Жакшы, айланайын. Сабагым бүгүн эрте бүткөн го. Ооба апа, бүгүн 5 эле саат окуйбуз. Мен бүгүн 2 сабактан 5 алдым. Математика менен русский языктан. Үйгө берген тапшырманы туура чыгардым. Оğlumдун жакшы бир жаңылыгы бар тура. Мугалимдердин үйгө берген тапшырмаларын ар дайым өз убагында аткарсаң эле жалаң 5 аласың балам. Билим алуу ийне менен кудук казганга барабар. Курсагың ачтыбы? Кел тамак ичели балам. Курсагым анча деле ачкан жок. Апа, биздин класстын окуучулары жалаң жакшы окуган балдар. Алым, Азат, Тилек баары отличниктер. Чырагым, аракет кылсаң берекет дейт. Сен да ошо досторуңдай тырышып, жакшы окусаң, сен дагы тез эле отличник болосуң балам. Мен да жакшы окуганга аракеттенип жатам. Ассаламу алейкум ата, келиңиз. Жакшы балам. Апаң экөөңүз сүйлөшүп жаткансыңар го. Окууң кандай?
Окуум жакшы ата. Бүгүн 2 сабактан суралып 5 алдым. О, баракелде улум. Сабакты калтырбастан жакшы окуганга, бош убактыңды туура пайдаланып, үйдөгү жумушка да жардамдашууга, анан дагы мектептеги ийримдерге, спортко да жетиш керек. Ар бир бала спортко катышса, чыйрап, эрктүү болору бышык улум. Биздин класс мектеп боюнча 1-орунда турат футбол ойноо жагынан. Мен команданын капитан командиримин. О, азаматсың улум. Сен сыягы футболго жакынсың го. Мен жумуштан келе жатып, спорт мектебиндеги машыктыруучулар менен кеңештим. Спорт мектебине барасыңбы? Барам ата, футболго качан барабыз? Мени кабыл алышабы? Сен өзүң кааласаң, албетте кабыл алышат. Спорт бул сергек жашоо, чың ден соолук. Ар бир бала спорт менен машыккан оң. Тиги баштыкты аччы. Ачып карачы. Бул кимге ата? Сага сатып алдым уулум. Кийип көрчү. Жагабы? Чак келем экен? Жагат, менин өзүмдүн размерим экен. Эми мен чоң спортчу болом. Окуумду жалаң 5ке окуп, спортту да өздөштүрөм. Апа, сиз мен жөнүндө көп ойлонуп кабатыр болбоңузчу. Мен азыр чоңоюп, баарын түшүнүп, акылдуу бала болуп калбадымбы? Күн сайын сизге барып сүйлөшкөндө, берген убадаларымды сөзсүз аткарам апа. Апа, мен келечекте чемпион болом. Көрөсүңөр, Кыргызстан желегин желбирет бийик көтөрөм. Түшүрбөй бийик желегин. Барыбыз болталар. Шералы камкорчу менен жашап аткан үй бүлөсүндөгү көрүнүш. Шералга катуураак кол чап коесуздарбы? Чоң рахмат. Ушундай эле көрүнүш турмуштук оор кырдаалга кабылган жаш өспүрүм Кайрат. Ата-энеси аракештиктен арылып, Кайратты ата-энеси менен өз үй бүлөсүнө кайтарып бергендеги кийинки Кайраттын жашоо турмушунан чагылдырып бермекчи. Эй, тезирээк куйчу. Ошону жазып ийелик. Туура айтасың. Карап отпу досум. Жакшы болду. Тиги келе жаткан Ильязбы? Чын эле Ильяс? О, досум, Ильяс, амансыңбы? Ильяс, көптөн бери көрүбөй кайда жүрөсүң? Биз сени аябай сагындык досум. Алейкум ассалам. Кандай? Өзүңөр жакшы жүрөсүңөрбү? Ден соолугуңар жакшыбы? Кандай? Жакшы, жакшы. Биз жүрөбүз досум. Баары жакшы. Сени көрүп аябай сүйүнүп кеттик. Жүрөмү тигиндей. Койнумда жарым бөтөлгө бар. Калганын дагы улантабыз. Чакырганыңарга чоң рахмат досторум. Мен бул ичкиликти таштадым. Канча жылдар бою ушул аракты ичип жүрүп, бир да жакшылык көрбөдүм. Турмуштан дартта калдым, үй бүлөмө, туугандарыма жек көрүндүм. Досум, көп кайгыра бербе. Көп ичпесең да кичине кыт этип коюп, ичиңдеги кайгы муңуну баардыгы чыгып кетсин досум. Жок досторум. Бул арак кайгыны азайтпайт. Тескерисинче көбөйтөт. Азыр менде эч кандай кайгы жок. Шаардан жакшы жумуш таптым. Айлык маянам жакшы. Үй бүлөмүн бакканга кеңири жетет. Андан көрө досторум, силер да бул аракты таштагыла. Эгерде аракты таштап, жакшы жумуш таап иштесеңер, үй бүлөң, турмушуң баары жакшы болот достор. Аялың, балдарың, туугандарың да сүйүнөт. Менин силерге айтарым ушул. Менин бир аз иштерим бар эле. Мен шашылышына капа болмогула. Мен кеттим.
Саламатсың Умсунай. Кандай, жакшы турасың ба? Gel İlyas. Көптөн бери көрүнбөй кеттим го. Баары жакшы, Умсунай. Шаарга ишке орношуп алып, ошонун себебинен сага көптөн бери жолуга албай калдым. Азыр магазинден үйгө кичине азык-түлүк алып кеткени бурулдум эле. Анан көптөн бери бере албай жүргөн карыздарымды да төлөйүн деп чечтим эле. О, Азамат. Арак ичпей калгансың го. Ооба, Умсунай. Арак менен такыр коштоштум. Эми үй бүлөм менен жакшы жашоо турмушту баштайын деп чечтим. Эң туура чечим кабыл алган турбайсыңбы? Сени көрүп мен дагы сүйүндүм. Эми үйгө 1 килограмм гүрүч, 1 килограмм кумшекер, 1 килограммдан печенье, конфет тартчы. Сом болду. Мынакей. Анан мурдагы бербей жүргөн карыздардын баарын эсептечи, аны да төлөйүн. Ай, аларды мен унутуп калабыз деген турбаймынбы? Ай, жакшы болбодубу? 2700 сом болуптур. Мынакей, 3000. Ай, рахмат. Умсунай, сага чоң рахмат. Узак убакыт бою карызды бербей коюп, сени да күттүрүп койдум. Ошон үчүн сенен башымды ийип кечирим сурайм. Кечирип койчу. Эч нерсе эмес. Акчаны адам табат эмеспи? Сен оңолуп, адамгерчиликти түшүнүп, ыймандуу болгонуңа аябай сүйүндүм. Рахмат, Ильяс. Келечекте бактылуу бол. Сага да чоң рахмат. Жакшы кал. Жакшы бар. Атаң көрө мурдан ичпей койсоң, мындан да жакшы турмушуң оңолмок. Ата, жакшысызбы? Келдиңизби? Ооба, келдим балам. Сабагыңа даярданып жатасыңбы? Ооба, ата. Азаматсың оğlum. Сабакка өзүң эле даярданып жатасыңбы? Же апаң да жардам берип атабы? Көбүнчө жардам берет апам, кээде аткарып калам сабагым. Жакшы, жакшы. Кана күндөрүңдү берчи көрөйүн. Мына ата. Азаматсың oğlum. Мурдагы 3 баа алып жүргөн сабактардын баары 4 жана 5 деген балдарга айланып кетти турбу? Ударник болуп окуп аткан турбайсыңбы? Аракет кылдым да ата. Ильяс, келдиңби? Буюрса уулубуз мындан ары сабагынан отличник болуп окуй баштайт. Ошондуктан биз Кайраттын сабагына күндө көңүл буруп турушубуз керек. Туура айтасың. Эми уулубуздун мектептен бош убактысындагы жана кружокторго катышуусуна дагы жакшылап көңүл буруп туралы. Ооба, уулубуз кружокторго да катышып атат. 2-3 күндөрү 2 сааттан барып келип атат. Ата, апа, мен шахмат сүрөт боюнча райондук мелдештерине катышып турган болдум. Ой, Азамат балам, Азамат. Азаматсың. Ошол райондун окуучуларынын мелдешине катышып, чоң ийгиликтер менен келишиңди каалайбыз уулум. Ооба, садага болоюн. Сен дагы ошо жакшы ийгиликтерди жаратып, келечекте медал алсаң, кандай атам экөөбүз бактылуу болобуз. Ой, садага болуп кетейин, алтын балам. Урматтуу семинардын катышуучулары, сиздер азыр Кайратты үй бүлөсүнө кайтаргандан кийинки үй бүлөнүн турмуш шартына күбө болдуңуздар. Бул жогорудагы айтылган бардык сөздөрдү, фильмдерди, окуяны, маданият бөлүмүнүн аткарган чеберчилигин көрүп, бир аз болсо адамдык жоопкерчилик, кызматкердин жоопкерчилиги катары өз жоопкерчилигиңиздер ашты деп ишенем.
Сиздер дагы буйруса ушундай турмуштук оор кырдаалдагы балдарды калтырбай алдын алуу аракеттерин көрөсүз деп дагы бир жолу ишеним көргөзөм. Сөздү жыйынтыктоо үчүн акимдин орун басары Кокой Муса Сайбуевичке беребиз. Анан иш-чарага активдүү катышкан жаш өспүрүмдөргө белек дагы тапшырып койсоңуз. Урматтуу семинардын катышуучулары, мына сиздерге биз толук жеткизе албасак да бир көрүнүштү көрсөтүп, бүгүнкү күндө мындай турмуш, мына мен ошо комиссиянын төрагасы катары районубузда жок дегенде бир айда бир 2 жолу ушундай көрүнүшкө туш келебиз да. Ата-энеси таштап арак ичип жүргөн, балдар көчөдө кароосуз кетип калган. Эми муну баарына биз ушу жерде залда отурганыбыз милдеттүү түрдө мына 22 июнь 2015 жылдын 391 токтомду аткарышка баарыбыздын милдетибиз бул. Мына азыр көрүп атасыздарбы, жана билдирүүлөрдө жасап айткандай бир кичине жакындыкка муну даярдап атканда бир өз арабызда комиссия башыбыздан өткөн күндөрдү эстеп, ошону сиздерге кичине болсо да чагылдыралы. Мына башынан баштаганда көрүп атасыздар. Окуучулар бир жума 2 жумалап деп сөздү айтып кетип атпайбы, ошондо мектепке келбей калгандарды көрсөтүп атабыз. Ошон үчүн мектепте соцпедагогдор ошон үчүн катышып отурасыздар. Шарттуу үй бүлөлөрдүн балдарын жакшыраак көзөмөл алып, алардын мектепке келишин дайыма көзөмөлдө алып турушуңуздар. Ошо биргеликте соц кызматкерлер, мынакей айыл өкмөттөгүлөр милдеттүү түрдө муну сиздер менен соц педагогдор тыга жакындан иштеш ар бирибиздин милдетибиз. Биз ушу коллектив отурган коллектив чогуу биргеликте иштесек, ошон көрүнүштөрдөн кыйда эле болсо үй бүлөлөргө жардам берет элек. Кээ бир соц педагогдобу же соц кызматкери же айыл өкмөтү же комиссия ошол балдарды билбей калган учурларыбыз бар, жолдоштор. Мына былтыркы жылы бир окуяны айтып берейин сиздерге. Ушул комиссияны биз түндөсү бир саат 10дордо чакырылып калды, кечке мал. Эмне болуп кетти деп Карабашкор айыл өкмөтүнө барсак, 3 баласын, эң кичинекей баласы бир 6 жашар экен, ал бала 6 айлыкта эмес да, кичинекей өспөй калган. Өзгөн районуна жашоочу биздики, Өзгөн районуна досунун бир тааныш, жакын эмес бир кызга таштап кетиптир 3 баланы. Мына. Ошон үчүн мына биздин Бөкөтайга деген ошо кабарды уккандан кийин барса, действительно эшик терезеси жок, үйдө калып кеткен бала. Көрөсүздөр, милдеттүү түрдө биз ошону комиссия топтолуп, эмне кылдык? Ошол комиссияда карап отуруп, сүйлөшүп отуруп, түндөсү ушу саат 10 болуп кетти, апасын Москвадан чакырттык. Кечке кел, эртең кечинде кечип кел. Айыл өкмөт туура көрүп, ошонун жол кирасын төлөп берейин самолетуна. Ошол жерден акча алып берсин, аса берет, жол кираңы учуп келди, апасын алдырып келдик. Апасына туура түшүндүрдүк. Эгерде сен келбесең, биз анда энеликтен кечип сени бул атуулуктан өчүрөлү десек, жок, өчүрбөңүздөр деп. Болгону ошол аялда 14 000 акча алат экен айына. 3 баланын пособиясы. Мынакей. Ошол картанын баарын чөнтөккө салганда кетип жүргөн. Мына. Азыркы мындай кырдаалдар бизде көп учурайт. Мисалы айтып берип атам, мына ошол аял бүгүнкү күндө балдарын өзү карап, өзү кичине иштеп, азыр айыл өкмөттө, Карабашкор айыл өкмөтүндө. Бул эң жакын карай турган үйлүү болуп турат да, жолдоштор. Ошон үчүн ар бирибиз милдеттүү түрдө, мыйзамдуу түрдө ушу 391 токтомдун негизинде ушу залда отурганбыз баарыбыз ушу мектепке келбей калган балдарды, ал шарты оор үй бүлөнү көзөмөлгө алып турушубуз керек. Ушу жерде айтып кетип аткан сөз мынакей. Кээ бир ушу биздин районубузда мына баарыңыздар угуп коюңуздар, соц педагог, социалдык өкмөттүн соц адистери, айыл өкмөттөр. Мен өткөн айыл өкмөттөргө да айттым ушу маселени. 8 баланын бөлүгү жок. Ушу 8 бала асты 8 класска чейин окуп кетти. 7 бала окуп. Ушу бөлүгү жок жүрөт. Ошону айыл өкмөт баш соц педагог, айылдык соц адистер милдеттүү түрдө ушу бөлүгүн алып беришке милдеттүү жардам беришибиз керек.
Баягы заман эмес. Мына бир маселе болгон, күбөлүк жок. Апасынын роддомдо справкасы жоголуп кетти деп. Зикир чалышка чыктык. Ошо күбөлүктү кандай кыласыз, эмне кыласыз? 2 күн ичинде ошо күбөлүктөн маалыматты алып берди. Мына. Ал эми ошол боюнча таштап коюп, бүгүнкү күндө күбөлүктү алып бербей жүргөн бул окуучуну өзүңүздөр эстеп көрүңүздөр. 6 ай күбөлүк албаган бала бул медициналык кароодон четте калды деген бала. 6 жашка чейин күбөлүк албаган бала мектепке барбай калды деген бала бул. Ал бала өзү мына көрүп атасыздар, жүрөгүндө турат да, акыл эсине кирип калган. Мен ошо күбөлүгүм жок жүрөм мектепте деп. Ал да өзүнчө бир ойлонуп жүрүп атат жолдоштор. Ошон үчүн баарыңыздарга суранабыз. Бул семинардан кичине сабак алып, ар бириңиздер милдеттүү түрдө мына комиссия биз өзүбүздө жүргүзгөн иштер боюнча сизге түшүндүрүп атабыз. Ар бир өкмөттө комиссия бар. Ошо комиссияны жандандырып, райондук комиссияга алып келиш эмес, балдар үйүнө балдарды жеткизиш эмес милдетибиз. Мына фильмде баарын көрсөтүп атабыз. Ошо чыган окуучуга теңеп жеткизип, ошол үйлөрүнүн шартын түзүп, ошол жерде 391-токтом менен таанысаңыздар, баарыбызга милдеттүү. Социалдык маселебиз, укуктук, медициналык деп бөлүп койгон. Ошол милдетти баарыбыз аткарышыбыз керек. Мына Кайраттын ролун аткарган Шермаматов Барсбек, мынакей. Ушу улуубузда келечегинде актер болсун, такыр болбогондо, бел солу болсун, өмүрү узун болсун, бактылуу жигит болсун. Мына Жакшынакай биз менен 3-4 күндөн ролду аткарып атат. Ушунун окуусунда ийгилик болсун, бел солу бекем болсун. Шыралдын ролун ойногон. Кумарбек деген окуучубуз мынакей абдан жакшы ойноп атат. Буга да ийгилик болсун. Өзү айткандай, Кыргызстанды дүркүрөткөн чемпион болсун, спортта. Кадырлуу жолдоштор, мына бүгүн баарыңыздарга рахмат. Мына уюштуруп бар жообуз катышып аткан комиссияга рахмат. Алдында убактын бөлүп. Мына маданият бөлүмүнө рахмат. Жакшы жандуу үндөр менен жакшынакай аткарып берип атат. Ушунун баар жообун даярдаган мынакей Бегайым Бөкөтаевна рахмат. İşlerinde iyilik bolsun, ağızcılıkta olsun, daima dен соолуктары бекем болсун, ömrü uzun болсун. Эми bu filmde көргөндө биздин Карабал районунда мындай бол болсун. Дагы бир жолу силерге келгениңизге чоң рахмат. Жакшы болуңуздар. Айыл өкмөттүн башталып ушул жерде калсаңыздар.